Салам кутман кечиңер менен. Баятан китеп окуп атып бир сөздү окуп калдым. Ошондой сонун экен, мен силер менен бирге ортоктошоюн деп атам да. Азыркы коомдо адамдар жалганды көп көрүп атып, чындыкты каалабай турган болуп калыптыр деп. Бул кандай деп түшүнөбүз деген кезде, мисал кылып айтсак, ушул доюнду айтайын. Доюнда ар сулуу кыздарды көрөсүңөр го, Шынсай деген аттай чыгат го зады. Эми ошолорду көрүп атып, амалий турмуштагы чыныгы айланадагы кыздарды көрсөк, ой бул кыз не деген серт, мына кыз мындай семиз деп ошондой бир неме кыла турган бир адамдар болуп калат экенчи. Анан эми дагы ошондой келишкен, ошондой бир келбеттүү жигиттерибиз бар го. Эми ошону деле көрөбүз го. Эми аларды көрүп атып деле баягы биз амалий турмушта мындайраак адамдар болуп калса, ой бул деп неме кылып кала турган абалдар болот экенчи. Анан ошол эми айтпасак деле бул азыркы техника өнүккөчкө бул мейенди бир ачсак, бул доюнда серт кызды көрбөйбүз, пакс эле сулуу. Манандай кылсак арыктайт, мындайраак кылсак семирет, мындайраак тартсак узарат дегендейчи. Эми аны биз карап неме амалий турмушта көрө алабыз, көрө албайбыз. Анан ошентип шалыбызды коюлтуп, мана жаман сулуу экен, мана мындай экен деп мушуга бир кат жазып баганчы таанышып калармынбы, мушу менен бир сүйлөшүп баганчы деп кыздарга кат жаза тургандар деле көп экен. Эми кыздар деле жазат экен, чынын айткандачы кыздар деле бар эми. Эми ошо туура жол менен кылса эми бул деле бир жакшы болушу мүмкүн эми. Лекин ошо сал ашыра кылып атабыз да. Эми мындай кылганда бир сүйлөшкөндөн баштап эле кайсы жерлик болосуң, эмне жумуш кыласың, айлык маашың канчадан, канча жашка кирдиң дегендей бир суроолор бар экен да. Эми бул асыл сакчылар сурай турган суроо го, мындай нупс аныктай турган. Эми биз ошо нихау окаудан баштап эле эми тааныша албай жатып эле ошондой кылат экен болуп да, тойлорго барган кезде бир жигиттерибиз бар экен да, ошо ойноголу тарткал келгечинен усулга тарткачынан эле баягы сурак алып түшөт да. Эми кээде ойлоп бактылачы, мисалы эми окуш бүтүргөн кыздар болуп калса, алардан сурасаңар, баягы ачышкан жерине туз сепкендей болот да. Ана эми силердин кызматыңар болсо го эми деп сизчи десе, мен палан жерде иштейм деп мантип неме кыласыңар. Ал бечараларга араң бүтүрүп атса, аларга андай сурасаңар көнүнө келет да. Анан менде дагы ошондой сурай тургандар бар да. Ошондой ниш кыласың деп, не кызмат кыласың деп, мен бекерчимин, эч неме кылбайм деп ошондой деп окуганмын мен деп сүйлөймчү менчи. Мен андай менден андай кызмат туурасында, айлык майына туурасында жана башка немелерди каалабаймчы. Эми кээде балким менде бар нерселер элде жок болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн элде бар нерселер менде жок болуп калышы мүмкүн. Бирок мен ойлойм, чыныгы мени түшөнгөн кезде менин бардык нерселеримди билишке тийиштүү болот. Ал эми мен түшөнүп, таанышып аткачынан эле мени нар жак бер жагымды неме кылган адамдарды каалабаймчы. Балким силер деле ошондой болушуңар мүмкүн. Ошого чыныгы бейнебизди кабыл алалы, жалгандан алыс